Өзбекстанда триатлон боюнча Challenge Самарканд 2025 эл аралык турнир өттү. Эл аралык деңгээлдеги бул ири мелдешүүгө 30дан ашык өлкөдөн 2000ден ашуун спортчу баш байге үчүн атсалышты. Алар сууда сүзүү, вело жарыш жана чуркоо боюнча спринттик жана орто аралык күч сынашты. Жарыш жолу эл аралык туристтик борбордун аймагы, Кайык каналы, Төөлүк шаар комплекси жана Самаркандтын тарыхый кооз жерлери аркылуу өттү. Жарышка коюлган жалпы байге фонду $75,000 түздү. Катышуучулар мелдештин жогорку деңгээлде өткөнүн жана дүйнөлүк спорт коомчулугу үчүн жаңы кызыктуу борборго айланганын белгилешет. Жарыш жогорку деңгээлде өтүп жатат. Маанайым жакшы. Сууда сүзүү, вело спорт этабы жана чуркоо сынагы мен үчүн абдан ийгиликтүү болду. Азырынча биринчи келдим, бирок башка катышуучулардын убактысын көрүү керек. Бул абдан сонун жер жана бай тарыхы бар кооз шаар. Мен бул жерде велосипед менен бара жатып, көзүм укмуштуудай көрүнүштөргө түштү. Билесизби, мен ушундай жакшы адамдар жана сонун уюм менен керемет жерде чогулуп, кызыктуу жарышка катышканыма чындап ыраазымын. Мен үчүн экинчи орунду алуунун өзү чоң натыйжа.